Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, Жалал-Абад шаарынын тургундары, амансыздарбы? Биз бүгүн Бишкектен чыгып, түнү менен жол жүрүп Жалал-Абад шаарына келдик. Жалал-Абадтан биринчи сиздерге Спутник Кичи районундагы Алыкул Осмонов көчөсүндө жайгашкан 10 сотук жер участкасы бар, жаңы салынган толук бүтө элек үй боюнча маалымат беребиз. Бул сиздерге айткан үй сатууга коюлуп жатат. Биз азыр Спутник Кичи районундагы Манас проспектиси менен ылдый тарапка түшүп келип, солго бурулуп, Алыкул Осмонов көчөсүнө кирдик. Азыр Жалал-Абадтын кире беришинен меймандос үйдүн ээси бизди күтүп алып, биз менен чогуу өз үйүнө келе жатат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Ерлан. Ерлан мырза. Бул Алыкул Осмонов көчөсү, Ушу менен түз. Ушу менен түз жүрөбүз. Оң жакта жайгашканбы, сол жакта жайгашканбы? Сол жакта. Сол жакта жайгашкан. Примерно канча жүрөбүз? Ушул жерде 100 метр өтөт. 100 метр. О, тиги унаалар көрүнүп турат, ошол жерде экен. Бул жерде таза суу маселеси кандай? Таза суу маселеси бар. Бар таза суу. Городской суу бар, бул жакта Аристен чыгарылган эки суу бар. Эки суу бар. Гор водоканалдан келет экен, анан Аристен дагы келет экен. Келечекте сиздердин бул көчөңүздөр асфальт болот деген үмүттөмүн. Түз асфальт чыгат ошо. Түз асфальт чыкса, почти круговой жака чыгып калса керек, менимче. Мына ушул сол жактагы үйбү? Мына болбу? Наркысы. Мына ушул сол жактагы сатыла турган үй экен. Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз, чогуу баалайбыз. Ерлан, үйдү көрсөтүүгө даярсыңбы? Даярбыз. Анда баштайлы, жалпы канча сотук? 10 сотук. 10 сотук. Мына жерге сыртка, көчө тарапка фундамент куюлган экен да. Негизги дарбаза ушул жер болсо, могу фундамент чагылып алынат да. Мына унаа кире турган эле аралык. Примерно бир 5 метр. Калганы могу фундамент менен үйдүн ортосундагы 2,5-3 метр экен. Ушул жер дагы сизге карайт, Бул жерден бизге карайт. Бир катар эме кылып койсо болот экен да. Дарак эгип койсо болот экен. Дарак эгип койсо же магазин кылып койсо деле болот. Бул көчөдө магазин жок да. Бул көчөдө Алыкул Осмонов көчөсүндө магазин жок экен. Эгерде сиздер бул үйдү сатып алсаңыздар, бизнеске дагы ылайыктуу экендигин мен эскерте кетем. Үстүнө эмне үчүн швелер чыгарылган? Же балкон болобу? Балконго. Балконго. Эгерде магазин ача турган болсо, мына бир-эки бөлмөнү бириктирип туруп магазин ачса, тиги швелериңиз тазирок болуп калат экен да? Тазирок болуп, чоң балкон кылып койсо болот. Балкон кылып койсо болот экен. Абдан жакшы. Камгычтан салыныптыр, сейсмопоисттер куюлган. Мына фундаменттин бийиктигин көрүңүздөр. Биз эми үйдүн ичине сиздер менен чогуу кирели көрөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде эмне? Пластик цех болгонбу? Цех бар болчу. Цех. Азыр иштетип атасызбы же сатасызбы? Жок, бундан сатылат. Пластик цехти да сатасыз, бүт аппараттарды. Полный даяр. Бар жогу даяр. Ишти баштай берсе болот, бардыгы даяр. Аппараттардын баасы канча? Цехти, биринчи цехти сурап коеюн. Цехтин баасы канча? Бардыгы 75 миң. 75 миң сом. 75 миң сом. $1000, $1100 экен да? 1100 доллар. Бир аз содалашып көрөсүздөр. Бүт баягында резка, фрезер дагы ошого окшогон аппараттар бардыгы бар да? Бардыгы бар, даяр. Абдан жакшы. Алып эле баштай берет экенсиздер. Мен үйдү көрсөткөнчө кыстырмай катары сиздерге пластик цехинин аппараттарын дагы даяр бизнести дагы сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдым. Жалпы 10 сотук экен участогу. Тузик байланып турат го бул жерде, Бул жакта эмне бар? Подвалбы? Подвал. Көрөлүчү подвалдын кеңдигин. Кана. Мына подвалга караңыздар. Потолок монолит, ортосуна швелер коюлуп тур. Подвалдын кеңдиги менимче 5,5 га 5,5. Чоң бөлмө экен. Подвал бөлмө. Биз эми огородду бир катар көрүп коелу. Мына жерде скважина болгонбу мурда? Скважина суу чыкчу эле. Мына жерде дагы бир крант да бар экен, Бул кранттан суу чыгат. Шаардык суу. Абдан жакшы. Анан навести караңыздар.
Bitті айланып өтейін эми. Түзік. Қороо сарай жағын қараңыздар. Мынау қороолор, мынау сарайлар, мына ақырлары даптай екен, бұқа байласаңыздар болғыдай. Шведерден жасалып тұра, бүт темір екен бұл жер. Нарағыдағы полный еме, навес, темір. Абдан жақшы. Жер участкалының bir жағы, екі жағы полностью навес екен. Бүт сарай, отынхана, мына ушундай кошумча курулуштарды ушул жака кылсаңыздар, уюштурсаңыздар да болот экен. Анын навестин жанында 2 метр, 2,5 метр аралыкта мындай жүзүм бакта бар экен. Караңыздар, аркы бурчтан ушул жака чейин. Азыр бул жерде квартирант жашай, өзүңүз башка жакта жашайсыз бе? Мен өзүм башка жакта жашайм, бул жерде бир кароолчу бар. Кароолчу жашайт. Абдан жакшы. Бактарагын караңыздар. Жүзүмдөр көп экен. Черешня, шабдалы. Мына жерде дагы жүзүм бар экен. Мына жакта анарлар бар экен. Караңыздар. Анарлар дагы бар экен. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат. Бир тарабы жер участканын көчө тарабы толук бойдон узунунан үй түшкөн. Ал эми мына сол жакта эски временка бар экен. Менимче бул временканы бузуп салуу мүмкүнчүлүгү дагы, зарылчылыгы да бар окшойт. Азыр кароолчу квартирант ушул жердеби? Ушул бөлмөдө. Биз биринчи ушул жакты көрсөтөлү. Кана. Кароолчу брат ушул жерде экен. Телевизорду коюп ушул жерде жылуу бөлмө экен. Печканы коюп коюптур. Бул пластик цехтын аппараттары ушулар бе? 75 000 сомго сатылуучу аппарат экен. Мына ушуларды сиздер сатып алсаңыздар болот. Бизнести сразу баштай бересиздер. Печка коюлуп тура бул жерде. Убактылуу үйдүн ички ремонттору толук бүткөнгө чейин ушул жерде жашап турса болот экен, Анда биз ушул жерден чыгабызбы үйдүн ичине? Тиги жактан да бир эшиги бар экен, 2 код бар. 2 код бар экен. Биз ушул жерден чыгалы көрөлү. Я бисмилля. Мына биз коридорго кирдик. Келсеңиз. Негизи сиздин үйүңүз мансард тибинде салыныптыр, Мансард тибинде салыныптыр, караңыздар. Көп мына швейлерди эч аябаптыр да. Караңыздар, жыгачтары дагы бүт карагай, арча аралашкан жыгачтар экен. Кам кыштан, бышпаган кыштан салынганы менен сейсмопоисттер куюлган бышык. Биз коридордон сол жактагы бөлмөнү көрсөтөлү. Бул биринчи бөлмө. Бул жер эмнеге план болгон? Баня, ошо полный баняга. Бул жерге баня, санузел, даараткана, Бардыгы. кир жуучу жай. Бардыгы. Баары ушул жерде болот, ушул аянттын ичинде. Туурасы 4 метр, узуну 6 метр экен. 24 метр квадрат чыгат менимче. Биз бул бөлмөнү көрүп чыктык. Эми сол жактагы түзгүргел бөлмөнү көрсөтөлү. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4x4. Көчө тарабында бир терезеси бар. Жана биз сырттан көрсөткөнбүз, ушул бөлмөлөрдү сиздер магазин катары иштетсеңиздер деле болчуда экен. Ал жагын карап көрөсүздөр. Ал эми анын жанында биз коридордон кирип туруп, коридор негизи биз киргенден оң жака узун болуп барат экен да, анан кайра оң жака бурулган жакта, ал жакта дагы бир эшиги бар. Анда көрөсүздөр азыр. Ага чейин бул 3-чү бөлмө. Бул бөлмөнүн туурасы 4 метр, узуну 4 метр, туурасы 3,5 метр экен, Бирок бул бөлмөнүн потологун караңыздар, мына швелер коюлуп. Себеби экинчи кабатында мансард бөлмөсү бар. Мансард бөлмө. Жанагы сыртта швелерлер чыгып турган жер ушул жер экен да. Бул жерде да магазин кылсаңыздар болот, же болбосо спальный бөлмөсү. Или детский бөлмө. Эми коридордон түз жүрөбүз. Солго бурула турган болсок, жанагындай эле бөлмө, ошол эле размерде. Бул экинчи детский спальный. Ал эми анын карама каршысында дагы бир бөлмө бар. Бул эмнеге пландаштырылган бөлмө? Бул жак кухняга. Кухняга, Узун туурасы канча чыгат? Узуну 5ке 4. 5ке 4 экен, 20 метр квадрат экен, Бак тарабында, Астана тарабында чоң терезе коюлат экен. Фундамент толтурулган, көрүп турасыздар. Сразу стяжка куйсаңыздар болот. Эми биз бул бөлмөдөн чыктык. Төрдөгү сол жакта жайгашкан чоң бөлмөнү көрөбүз. Бул бөлмөнүн туурасы менимче
4,5 метр экен, а? Узуну 7,5 метр чыккыдай өтө чоң бөлмө экен. Караңыздар. 30дан ашуун конок ушул жерде батат. 2 спринтерде келген кудаларды ушул жерде коноктосоңуздар болот. Көчө тарабында 2 терезеси бар. Чоң гостиный зал бөлмөсү. Эми биз оң жака бурулуп чыга турган болсок, бул экинчи ход. Негизги эшик дагы ушул жерде болот. Буюрса келечекте ушул жерге тепкич уюштурсаңыздар, ушул жерден кирсеңиздер дагы болот. Андан киргенде оң жака бурула турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бирок бул бөлмөнүн ичи шыбалыптыр, а? Стяжка да коюлуптур, караңыздар. Ремонт иши ушундан башталган экен негизи. Мына жыгаштарын караңыздар, бүт бышык жыгаштар. Бул бөлмөнүн узун туурасын айта турган болсок, туурасы 6 метр, узуну деле 6 метр, 36 метр квадраттын тегерегиндеги чоң бөлмө. Биз биринчи кабатты толук көрсөтүп чыктык. Эми экинчи кабатты көрсөтөлү. Экинчи кабатта мансард бөлмөлөр бар. О, тигинде көрүп турасыздар. Эми азыр тепкич боло элек. Биз ошон үчүн ылдыйдан эле көрсөтүп жатабыз. Негизи экинчи кабатка кайсы жерден чыгат деген сиздерде суроо болушу мүмкүн. Биз жанагы биринчи кирген жерден, коридордон, ушул жерден экинчи кабатка тепкич, мындай айланып чыга турган тепкич болот экен. Ошол тепкич менен чыкканда, ал жакта канча бөлмө бар? 2 bölme var. 2 бөлмө бар. Мына коридорду кошкондобу же коридордон сырткары? Koridordan sırtları. Коридордон сырткары. Мына ал жерге чыкканда ушул жер коридор экен. Андан сол жака киргенде бир бөлмө, андан нары киргенде дагы бир бөлмө. Размери кандай? Мына биринчи кабатта 2 бөлмө турат го, детский. Ошонун эле размеринде? 3 3. Демек, экинчи кабатта коридорду кошкондо 3 бөлмө бар экен. Бул мансард тибиндеги экинчи кабатта жайгашкан бөлмөлөр. Биз үйдүн ичиндеги бардык бөлмөлөрдү көрүп чыктык. Негизи чоң жакшы бөлмөлөр жасалыптыр. Өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар. Келечекте бул үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдүн отделка иштерин, ремонтун толук бүтүрүп алсаңыздар өтө сонун болот. Анан сол жактагы убактылуу времянканы бузуп саласыздар дагы бак кылып койсоңуздар болот. Же болбосо ал жерге очоккана дагы бир нерселерди уюштурсаңыздар болот экен. Крыша эмне менен жабылган? Ацинкова тыники. Оцинкованный тынык экен, а? Бая калыңдан окшойт, а? Kalın. Өтө калың, а? Өтө kalın жаңа илгерки тыныкелер бар. Илгерки тыныкеден. Азыр базарда мындай тыныке жок. Жок, мындай жок. Ерлан, айтсаң, үйдүн неге сатып атасың эми? Biraz акча керек болду да ошо. Акча керек. Зарыл бе? Зарыл болгондуктан сатып атабыз эми. Түшүнүктүү. Канча дейсиз эми? Баасын айтыңызчы. Баасын эми $50,000 деп атабыз эми. $50,000. Кеми барбы кичине? Кеми бар. Спутник негизи Жалал Абадтагы жакшы райондордун катарына кирет. Ооба, жакшы район, мектеп, садик, мечит, баня бардыгы жакын. Бардыгы жакын. Ориентировочно ушул Манас проспектиси менен келип, Алыкул Осмонов көчөсүнө бурулган жерде эмнелер жайгашкан? Бул жерде магазиндер бар, баня бар. Магазин, баня, жогорак садик, мектептер деле ошо Манас проспектте жакын. Жогоракка барганда менимче баягы университет бар эле, эмне эле? АТФ бар. АТФ университет бар, түшүнүктүү. Анда төмөндөгү телефон номерлерге кайрылып байланышыңыздар. Ерлан мырзанын телефону постоянно иштейт. 0779 79 50 60. 0703 93 90 15. Биринчи айткан Билайн номерде WhatsApp'тагы постоянно иштейт. Эгерде сиздерге жаккан болсо, Жалал Абадтан эң престижный район болуп эсептелинген Спутник кичи районунан үй издеп жаткан болсоңуздар, анда Ерлан мырзага телефон чалыңыздар, подход кылыңыздар. Акчасын нак эсептеп берсеңиздер, 50,000ден бир аз түшүп бериши мүмкүн экен. Алыңыздар, ушул жерге келип жашаңыздар. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта Жалал Абадтагы Спутник кичи районундагы сатыла турган үйдү, 10 соттук жер участкасы жана даяр бизнеси менен көрдүңүздөр. Эгерде биздин ушул чыгарылыш жаккан болсо, класс басып комментарий жазып коюңуздар. Тез кабарды издеген болсоңуздар 0558 86 00 11 номерлерине чаласыздар. Биз менен байланышасыздар. Бул Жалал Абадтагы Спутник кичи районунда жайгашкан
Alıkul Osmanov көчөсү болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.